Кыргыз-Тажик чек арасында кайрадан ок атылды. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматынын маалымат жана коммуникация башкармалыгы билдирди. 2022 жылдын 14 сентябрь мамлекеттик чек аранын Кыргыз-Тажик тилкесинде курал колдонуу менен чыр-чатак орун алды. Баткен районуна караштуу Булак башы жерлигинде кызмат өтөө учурунда Тажик Республикасынын УКМКсынын чек ара аскерлигинин чек ара кызметин аныкташкан. Алар болсо өз учурунда тараптардын ортосунда мурда жетишилген макулдашууларды бузуу менен мамлекеттик чек аранын такталбаган тилкесинде күжүрмөн позицияларды ээлеген. Кыргыз тараптын аймактан чыгып кетүү боюнча мыйзамдуу талаптарына көңүл бурбай, тажик чек арачылары минометтор аркылуу ок чыгарган. Эртең мененки саат 9:30га карата ок атышуу маал-маалы менен болуп жатат. Алдын ала маалыматтар боюнча кыргыз тараптан жабыркагандар жана жаракат алгандар жок. Алдын ала маалыматтар боюнча кыргыз тараптан жабыркагандар жана жаракат алгандар жок. Баткен чек ара отрядынын башчысы чыр-чатак орун алган жерге жөнөп кетти. Чыр-чатактын мындан ары күчөп кетишине жол бермөө максатында Кыргыз Республикасынын чек ара кызматынын Баткен облусу боюнча башкармалыгынын башчысы полковник Кыялбек Төлөнбаев менен Тажик Республикасынын чек ара аскерлигинин Согди облусу боюнча башкармалыгынын башчысы генерал-майор Пирогзаданын ортосунда телефон аркылуу сүйлөшүүлөр болду. Тараптар жолугушууну пландап жатышат. Чек ара кызматы кырдаалды турукташтыруу үчүн бардык чараларды көрүүдө. Бүгүн эртең менен саат 8 чамасында Баткен району Булак башы жергесинде эки мамлекеттин чек арачыларынын ортосунда ок атуулар катталды. Ошол эле замат мен өлкө башчысына маалымат берип, тапшырма алгандан кийин Баткен областындагы чек арачылардын жана күч структураларынын жетекчилерин окуя болгон жерге жибердим. Азыркы учурда эки областтын күч органдарынын жана укук коргоо органдарынын жетекчилери Булак башы жергесине чыгып кетишти. Мен Тажик мамлекетинин Согди областынын губернатору Ражаб Ахмадзада менен сүйлөшүп, азыркы учурда ушул жерде биз жолугуша турган болуп сүйлөштүк. Ок атуулар убактысы менен чыгып кетип жатат. Бирок азыр күч структуралары жеткенден кийин баарын биз жөнгө салабыз.